Саламатсыңарбы, урматтуу мен сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан биз Чыңгыз Айтматовдун Асма көпүрө аңгемесинин уландысын баштасак. Тоого жаз эң эле кеч келди. Механизаторлордун кош айдоодон башка да кылууга толуп жаткан иштери бар. Совхозго берилген техниканы жеткирип алып, ремонттук мастерскойлорду куруу, аларды жабдыш гана эмес, жаңы тиричилик журттун биягын бүтүрсө, тиягында бүткөндөн бүтпөгөнү да көп. Күнү түнү дебей, ар кандай зарыл иштер түгөнбөдү. Ошондой болсо да күн эртерээк жылып, жаз келип, өздөрүнүн негизги ишине кош айдоого эртерээк киришсек дегенде, механизаторлордун эки көзү төрт. Нурбек баягыда караганда көп өзгөрүлгөн. Албетте, турмуштун чыныгы кыйынчылыктарына бетме-бет келгенде анын келе салып, дың жердин астын үстүн оодарып жиберем деген романтика бойдон эле кала берди. Ээн жаткан тоо арасын көгөртүп, жашартып, оокаттуу, жайлуу кылып оңой иш эмес экенин түшүнүктүү болду. Бирок турмуштун өйдө төмөнү Нурбекти баскан жок. Анын мурдагыдай эле шашкалак, ыкчам мүнөзүнө кандайдыр өжөрлүк, каны кызуулук келип кошулду. Бир кичинекей эле иш бүтсө калса, ал да өзү тынчыбай бир элди тынчыттуу эмес. Нурбек эмне гана болбосун, баарын эле өз колу менен жасап, өзүнүн карамагындагы бирөө бир нерсени билбесе же жасай албаса, андайды аячу эмес. Ой, сен кандай немесиң өзүң? Ушу жөнөкөй эле немени билбегенден кийин сенин эмнең киши? Силерди ушундай жерге ким жиберип олтурат? Тур мындай, өзүм жасайм, дей турган. Же болбосо экинчи бирөөгө барып бир тиет. Жок, бул иш сенин колуңан келбейт. Бери алып кел. Мен өзүм кылам. Мен өзүм болбосом иш бүтчү беле. Айткандай эле Нурбек эмнени гана колго албасын, баарын жасап ордуна жеткирет. Ансыз таптакыр эле жумуш бүтпөй кала тургансып, качан карасаң тумагын баса кийип, белди бекем кууп, курчап шыпылдаган Нурбек чатыр тиксе да өзү, бульдозер менен жолду күткөдөн тазалаган да өзү, мастерскойго жаңы станокту орноткон да өзү. Жаздын жагымдуу түндөрүндө гана чатырда эрксизден бош отуруп калган учурунда Нурбек кээде кайгырганысып ойлоно калчу эле. Анын ойлогону ушул күнгө чейин ал эмне үчүндүр эч кимге сыр айтышып, жолдон күтүп жаткан мамиледе боло албады. Жумушта анын айтканын орундатып, анын дегени менен иштеген эл башка убакытта Нурбекке көп жакындачу эмес. Жумушта билинбегени менен колу бошто жалгыздыкты Нурбек сезе турган. Ал чемоданынан кичинекей сүрөттү алып, аны чырактын көгүн жарыгын тосуп, көпкө карап отурду. Айнагүл, сүрөтүңдө да өңүңдөгүдөй сулуу. Анын кичинекей колдору пештин бурчунда жылынып отурган мышыктын жүнүндөй, кармасаң да эң эле жумшак, дайыма алаканынан кандайдыр жагымдуу жылуулук келип турат. Мына сүрөттү азыр да өзүндөй назик, атыр жыттанат. Айнагүл министерстводо секретарь болуп иштейт. Калемдин үстү менен басып жүрүп үйрөнгөндүктөнбү, анын басыгы ар бир эң бир сонун. Шырп алдырбай, улуу кичүүгө жарашыктуу, жылмая, билинер билинбес, чайпалып басат. Нурбек өзүнүн дың жерлерге иштей тургандыгы жөнүндө айтып, обком комсомолдун путевкасын көрсөткөндө, ал анын ойлогондой адатынча жүгүрүп келип мойнунан кучактап, өпкүлөп жиберген жок. Сен бул ишти терең ойлонуп көрдүңбү, деди Айнагүл кичинекей кабагын чытып. Ооба, эмне болуптур? Деги дейм да. Сен менин калп эле сүйөм деп жүргөн турбайсыңбы?
Болбосо мени таштап кайдагы бир совхозго кетет белең. Айнагүлдүн коюу кирпиктери нымдаша түшүп, көздөрү мурункудан да сулуу көрүнүп жылтылдады. Нурбек калтаарый түштү. Айнаш, бул ишти дегениң? Мен совхозго кеткенде эле сени унутат белем. Эгер билгиң келсе, экөөбүз тең ошол жерге барып, жаңы жерлерди, жаңы турмуш курсакпы деген тилегим бар. Албетте Айнагүл азыр эле кошо бара коем деген жок. Нурбектин өзүнүн дагы андай чамасы келбейт эле. Анткени элден мурун барып, орун жай күтүп, андан кийин гана үйлөнүү деген сөз болууга мүмкүн эмес. Нурбек жөнөр күнү Айнагүл эстеликке сүрөтүн берди. Мейли, барып иштеп көр, Нурбек, деди да таарныштуу кылыктанып, жакшынакай оозун бултуйтуп, өз дегениңден кайтпаган адатың бар. Бирок көңүлүңө жакпаса, жаныңды кыйноого салып эмне кыласың? Кайра кел, сөзгө калат экем деп ойлобо. Иш болсо табылат. Мен сенден жардамымды да, сүйүүмдү да аябайм. Баса, сен бара турган райондо менин тайекем иштейт. Мына адреси, уялбай эле бара бер. Бирок Айнагүл адрести жаңылып бериптир. Анын тайекеси иштеген район бөлөк түндүк тараптагы ашуунун нары жагында экен. Нурбек аны кийинчерээк жергиликтүү кишилерден сурап билип жүрөт. Күн өткөн сайын жаңы совхоз көзгө көрүнүп, бирин серин тамдар салынып, Нурбек Айнагүл менен баш кошоор күндү чыдамсыздык менен самап, ичинен кубанып жүрдү. Тоонун жазы канчалык зарыктырып күттүрсө, ошончолук чукул, ошончолук ыкчам. Ал убакытта төмөндөгү өрөөндөргө жаз иштерин тегиз бүтүрүп, талаадагы эгиндер коюу тартып, төл ирделип, көз ачкан жалбырактар көлөкө бере баштайт. Мына ошондон кийин эми бийликти жайга бердим дегенчелик кылып, жашыл ала этегин желбирете сүйрөп, жаз тоолорду көздөй жөнөйт. Тоо өлкөсүндө жаздын өзүнчө эле бир учурабас сонундугу бар. Түштөн мурун жалбырактаган кар, түштөн кийин күн жарк этет. Бир заматта көл шал эриген кардын астына жабыла байчечекей атып, кечке жер тоосуп калат. Түндө болсо кадимкидей муз тоңот. Эртең менен туруп карасаң, күн чайыттай жуунуп таранып, жаны көйнөгүн кийген кызга окшоп уйкудан ойгонгон. Шүйдүрүм жер, жапжашыл, көгүлтүр асман, эң эле бийик, кыйкырсаң күй алган үнүң абаны жарып, алда кайда угулат. Жаз ушул, мейли туман уюп, кар, жаан болсун. Жаз кадамынан тайбай, сайдан сайга, белден белге дүйүлдөгөн жашыл өрт сыяктуу улам жогорулап, улам жогору жүрүп отурат. Тоодо кош айдоо, үрөн себүүнү эң эле тез аранын ичинде бүтүрүш керек. Кечигип калган эгин бышып жетпей, аны үшүк урат. Тракторлор күн эмес түндө да тынбай иштеп жатты. Бирок ишти дагы тездетиш керек эле. Анткени ар кандай себептер менен машиналардын токтоп калган учурлары көп эле болуп жатты. Трофимовдун бригадасы иштеп жаткан чоң сай аттуу алыскы участкага Нурбек кеч бешимде келип жетти. Тескей жактагы жамбоордун этегинде бир трактору иштебей токтоп тургандыгын Нурбек дароо эле көрдү. Ал мотоциклинен секирип түшүп, туура ошол жакка жүгүрдү. Айдоо менен өрдү көздөй жүгүрүп барганча жүрөгү күйүгүп аптыккан Нурбек кыжырлана кыйкырды. Ой, эмне карап турасың? Же трактордун дагы бир жерин буздуңарбы? Жаш үйрөнчүк тракторист Жумаш шашканынан папиросун жерге тебелей салды. Трактор ордунда эле, деп жиберди. Ал алайган көздөрүн корккондой бир жумуп бир ачып алып, бирок агай, бул жер коркунучтуу экен. Эмне? Нурбек жакындай жулунду. Сен өзүң соосуңбу? Жолдош механик, жогуңду кой. Качандан бери трактор токтоп турат? 1 саатча болду. Нурбек санын муштап алды. Ким уруксат берди силерге? Ким дейм? Кандай акмак? Трактор кулайт дейт.
иштөөгө коркунучтуу. Кайда кулап кетет? Кандай сүйлөйсүң? Аңгыча нары жактан бригадирдин өзү жетип келип, Нурбек Трофимовду таманынан төбөсүнө чейин тишетиктеп, башын чулгуп алды. Сизден эч кандай мындайды күткөн эмесмин. Тракторду себепсиз токтоткон үчүн жоопту партбюродо өзүңүз бериңиз. Жашы 40-тардан ашкан москоол Трофимов адатынча бупыйган кер мурттун сылап макул дегенсип башын ийкеди. Тракторду токтотууга өзүбүз мажбур болдук. Жолдош механик, деди ал, Нурбектин кызырын келтиргенин жайбаракат сүйлөп. Баятаан же сиз, же агроном келип калса акылдашалы деп күттүк. Машинаны жүргүзүүгө да жер шарты туура келбей жатат. Байкасаңыз, бул жамбоор өтө оор. Трактор оодарылып кетип, сыйга учуп кетүүгө мүмкүн. Азыр деле машина бир жагына канчалык эңкейип тургандыгын өзүңүз көрсөңүз. Нурбек айдалып жаткан жамбоорго көз жүгүрүп, Трофимовдун сөзүнө макул болбоду. Болбогон сөз. Бул дөңгөлөктүү трактор эмес. Гусеничный трактор. Мындай жерлерден козголбой кете берет. Мен тоо шарттарына жер айдап жүргөнүмдө 10 жылдан көп болду. Нурбек Алиевич, баштан ар кандайлар өткөн. Сиз болсоңуз мында жаңы кишисиз. Ишенип коюңуз. Бул жер иштөөгө коркунучтуу. Иштин жайын сен билбейсиң дегенчелик сөз андайды укпаган Нурбектин ичи өрттөп жиберди. Анын үстүнө жумаштагы кийлиге түштү. Бригадирдин айтканы чын. Трактор менен кошо сайга оонап кетемби деп жаным жок. Коркуп жүрүп кантип иштейбиз? Корксоң үйүңдө жата бербейсиңби? Техниканын жайын билбеген, өз күчүнө ишенбеген адамдар дың жерлерге керек эмес. Айттыңызчы, жолдош Трофимов. Бизде дың жерлер партия эмнеге жиберип олтурат? Кыйын экен, коркунучтуу экен деп биз ишти кантип аргытабыз? Андай эмес болсо, жолдош механик, ар бир жумуштун көзүн таап иштеш керек. Бекер эле бышты жого сая берген болбойт. Макул эми, сиздин айтаарыңыз кайсы? Колубузду боорубузга катып отура берелиби? Ушундай сөздүн кереги эмне, жолдош механик? Колубузду катып отуралы деген ниетибиз жок. Бул жер айдоого туура келбейт. Андыктан муну таштап, башка ыңгайлуу жерге кетишибиз керек. Акылыңарга рахмат. Демек биз кош айдабай эле нары бери көчүнүп ташынып жүрөт экенбиз да. Азыр ар бир минутанын кандай кымбат экенин ойлоп көрүңүзчү. Башка жерге көчкөн убактын ортосунда так ушул эле жерден 10 гектар жер айдоого болот. Анын үстүнө билбесеңиз эскертип коеюн. Анда ишке план бар, маршрут графиктер бар. Аларды бузуп, биз өз оюбузча бир жерди таштап, экинчисине кете албайбыз. Пландыго иш үстүндө өзгөртүүгө болот, жолдош механик. План деген билгиңиз келсе, мына биз тирүү кишилер. Биз болбосок, сиздин планыңыз кагаз бойдон калат. Жөнөкөй жумушчу, элдин сөзү менен эсептешиш керек. Мен дагы эскертем сизге. Бул жерден трактор айдоого эч ким макул эмес. Мына, кимисинен болсо да сураңыз. Трофимов баятан чогулуп келип, четте турган трактористтерди айландыра көрсөттү. Алар унчугушпаганы менен сурданган түрлөрүнө караганда механиктин сөзүн жактырбай тургандыгын белгилүү эле болуп турду. Азыр да эч кимиси унчукпады. Ар кимге эле жаш керек деди. Жан керек деп Трофимов мындай жерден абайлабаса болбойт, жолдош механик. Туура эмес. Башкаларды коркоктукка үйрөткөн экенсиз. Мен совхоздун механикимин. Кайсы машина кандай шартта иштей турганын өзүм билем. Бул жонду трактор менен айдоого толук болот. Кулап кетем, учуп кетем дегенди койгула. Сиз коммунистсиз, жолдош Трофимов. Кыйынчылыктан,
коркунучтан баш тартып бүжрөбөй күрөшүш керек. Трофимовдун эми аябай ачуусу келе түштү. Кыйынчылыкта сиз менден көргөн жоксуз, жаш жигит. Күрөш дегенди оюнчукка айландырбаңыз. Эгерде эл үчүн керек болсо, жерден кыйынчылыктан баш тартсам, экинчи менин бетимди эч ким карабасын. Элдин максат үчүн тарткан азапты мен эң чоң эмгек деп эсептейм. Ал азаптан айланып кетсе да болот. Анда өлүм да акталат. Азыркы учурда болсо андайдын зарылдыгы жок. Сиз өзүңүз жалгыз көпчүлүктү теңге албай, биздин пикир менен эсептешпей, куру баатырдык көрсөтмөксүз. Аны дагы күрөш деп айтасыз. Чыныгы күрөштүн чыныгысы мээнетин билсеңиз, күрөштү мынча жеңил баалабайт элеңиз. Трофимовдун артынан башкалар да кете башташты. Нурбек кумсарган бойдон жалгыз калды. Ал жүгүрүп барып Трофимовдун жеңинен булкуду. Мен буйруйм, тракторду азыр токтотпой жүргүзүңүз. Буйрууга акыңыз бар, бирок бул буйрукту мен аткарбайм. Түн ортосу ооп кеткен. Тоо башында түнөгүнө кошкон булуктар бири-бирине ыктап козголбогон терең уйкуда. Айлана жымжырт, тээ-этекте гана тракторлор тынбай күркүрөйт. Бригададагы элдин баары алда качан уктап калган. Бирок Нурбектин көзү такыр бир жамбашынан экинчи жамбашына оонолактап, ич күйдү жаман ойлор басып, айласы кеткенинен элге билгизбей ичинен сызып үшкүрөт. Трофимов бүгүн аны жумушчулардын көзүнчө шерменде кылды. Авторитетин кетирди. Жок, бул бойдон жеңилип калууга болбойт. Кандай болбосун, өз дегениңди далилдеш керек. Нурбек акырын гана ордунан турду да, уктап жаткандарга билинбей, чатырдан сыртка чыкты. Эч ким жок. Уурданган немече ал көлөкө жака ыктап барып көрүнбөй кетти. Бир топтон кийин жанагы жондогу трактордун жанынан жылт-жылт этип электрофонариктин оту көрүнө калды. Бир убакытта пулемет атылгандай эле тра деп от алган трактордун үнү жаңырып тытырай калды да, анан дароо өзүнөн өзү чочугандай бастай түштү. Угулар ичинен күркүрөдү. Соккону терең салып коюп Нурбек тракторго минди. Азыр ал тракторду жүргүзөт. Фаралар жагыла бергенде машина жай гана ордунан козголду. Рычагдары бекем кармап, бүт денесин чынаган Нурбек бет алдын кадалып тиктейт. Техника адамдын эркинде, аны башкара билген киши ар кандай жүргүзсө да ошондой кете берет. Аны башкарыш үчүн жүрөктүү болуш керек. Мына Нурбек бир топко узап кетти. Ал артын жалт карай салып, жаңы каңтарылган бороздорду көргөндө жүрөгү ого бетер алып ушту. Кулап кетет дегениңер калп. Мен кулабайм, деди ал калчылдаган үн менен. Трактор кадимкидей эле жан боорлой кете берди. Булар эмне, коркуп жүрөт деп жатты Нурбек. Ырас, дайым эле бир жакка ооп отурган оңтойсуз экен. Бирок жумушта андай-мындай болбой коебу. Алдында дөңгөлөктөр, жер көрүнө калды эле, трактор асманга чыгып бара жаткансып өйдөлөнө берди. Нурбек чапчам кыймыл менен ылдамдыкты көбөйтө салып, тумшуктан жулунуп өтө чыкты. Андан кийинки жолдорду да ал ушинтип жанагыдай тракторду ылдам айдап кете берди. Айдоонун учуна аман эсен жетип, кайра кайрылганда Нурбек жеңишке жеткендей кубанды. Мен силерге ким экенимди көрсөтөм, коркокторго, деп кыйкырды Нурбек. Силер уктап турганча мен бул жан боорду бүт айдап, керек болсо тетиги чокуга чейин жердин баарын каңтарып берем. Эртең көргүн,
Трофимов, кимибиздин чын экенин күрөштө сен менден үйрөнөсүң. Машинанын күчтүү денесин өз денесиндей сезип, Нурбек кайра салып келе жатты. Азыркы жолу трактор мурункудай эле өйдө жер менен жүрүп бара жатат. Ылдый карасаң сайдын таманына чейин жалтай ашпырылган бет. Эчтеке эмес, деди Нурбек. Мына алдыда баягы дөңсө. Эчтеке эмес. Трактор күчтөнө күркүрөп, бир жагына өтө эңкейгенсип кетти. Нурбек кол ырчактарда. 3-чү ылдамдык. Трактор ооп бара жатат. Бирок машинанын чукул бура тартып өйдө салды. Трактордун тунчугу асманда. Өйдө чыга албайт. Азыр токтойт. Ылдамдыкты алмаштыр. Бол эрте. Мотор өчтү. Эмне кылыш керек? Аңгыча бир эле секунданын ортосунда мотору өчкөн трактор артына кетенчиктей барып, майышкан сокону кычырата астына бүктөп, оодарыларына аз калганда Нурбек секирип түштү. Анын экинчи бир көргөнү сокодон бошонгон трактор кайра түзөлүп барып, өз боюн өйдөдөн токтото албай, жам боордон ылдый жүгүрүп, улам ылдамда отуруп, сайдын таманындагы үйдөй чоң ташка катуу күү менен барып бир тийди. Деп жиберди Нурбек, ат жүүн бакырып. Ага уда ондогон тонналык металл менен таштын урунганынан от жагыла түшүп, быркыраган таштын учкундулары, машинанын сыныктары туш-тушка метеорит сыяктуу чачылып учту. Жер гүл этип, ошол замат сайдын ичин кайрадан караңгы басты. Трактор ташка барып бир тийгенде Нурбектин көз алдына заводдогу узаттуу элестене калып, биз силерге ишенебиз, ишиңер ийгиликтүү болсун деген үндөр, оркестрдин шаңдуу маршы, дуу чабылганы, алакандар аны куюлгандай чимирип алып учту. Бригада ызылчуу түшүп, фонарларын көтөргөн кишилер чабуул койгондой төмөн жактан кыйкырышып жүгүрүшүп келе жатышат. Нурбекти калтырак басты. Мына алар жакын калды. Эмнеге түшө качтым? Трактор менен кошо талкаланып өлсөмчү? Нурбек жер тепкилеп бекинерге жай издегендей ары-бери жүгүрүнүп, анан бет алган жагын артын карабай качып жөнөдү.